Assalamu алейкум. Доктор Аманбаев кайрадан кеңештерин айтууну улантат. Бүгүн сиздерге селдерей тууралуу жаңы маалыматтарды айтып өтмөкчүмүн. Аны биз чинсай деп, лагмандын чөбү деп айтып жүрөбүз. Интернеттен өзүңүз байкап аныктап алсаңыз болот. Илимий аталышы албетте селдерей. Анын пайдалуу касиеттерин буга чейин дагы эле айтканмын. Бүгүн болсо ошол кошумча катары жаңы касиеттерин айтып өтмөкчүмүн. Эң эле алгач биринчи пайдалуу жагы бул ооздогу жагымсыз жыттарды толугу менен кетирет. Анын нымдуу жалбырактары ашказанды кубаттандырат. Боор менен көк боордогу тыгындарды же застойлорду жоготот. Боордун сууктугун арттырат. Негизи биздин напсибиз ысыкка көнгөн. Абдан мындай калориялуу жана дагы ушундай куурулган майлуу нерселерге биздин напсибиз көнгөн. Ал эми боорубузга болсо тескерисинче суук нерсе жагат. Бул кызматты айрыкча селдерей жакшы аткарып берет. Аялдар колдонсо этек кири келген убакта анысы жакшы өтүп кеткенге шарт түзүп берет. Көп колдонуп жүргөн болсо күнүмдүк турмушта. Ал эми эркектерге болсо уруктуунун жакшы убагында жетиштүү өлчөмдө чыгып турушуна дагы шарт түзүп берет. Жана дагы сийдик айдоочу касиети бар. Сийдикти жакшы чыгарып берет. Ал жакта дагы застойдун алдын алат. Муну менен анын пайдалуу касиеттери чектелбейт. Бирок ушул эле маалыматтар дагы аны колдонууга бизге түрткү берет деп ойлойм.